Көгілдір экранның алдында ыңғайлы отырып бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі сабақта өте тұрған темабыз бұл экологиялық системаны бұзуға алып келген шарттар, түрлерді сақтоо деген темаға тоқталабыз. Бүгінгі сабақтың жүрішінде біз өзгөчө экологиялық бұзылууларға алып келген шарттар менен таанышабыз. Андан сырткары экологиялық бұзылуулар жаратылышқа адамға кандай терс таасирлерди берет анықтайбыз. Ошондой эле жер планетасын сактап калбаса кандай коркунуч алып келе тургандыгы боюнча түшүнүк алабыз. Демек, бүгүнкү сабакта биз ушул экологиялык бузулууларга алып келүүчү шарттар менен толук кененирээк түшүнүк алат экенбиз дагы. Ал эми ушул экологиялык бузулууларга алып келген шарттардын негизинде кандай тирүү организмдерге, дегели жер бетиндеги, жер планетасындагы тиричиликке кандай терс таасирин берет, мына ушул боюнча токтолот экенбиз. Анда биринчи ушул экологиялык бузулууларга алып келген токойлордун күйүшү бул эң негизги жаратылышты бузууларга алып келүүчү шарттардын бири. Мына ушул токойлордун күйүшүнүн себеби эмнеде деген суроо туулат. Албетте бул токой күйгөн кезде бул бир гана ошо токойдогу өсүмдүк гана жок болбостон, ал өсүмдүктөрдү көбөйтүүчү уруктары дагы толугу менен жок болот. Мына ушул уруктардын жок болуп кетишинин себебинен анда бизде эң керектүү болгон карагайлардын түрлөрү жоголо баштайт. Мына ушул карагайлардын түрлөрүнүн жоголушу менен анда ал токойдогу жашаган тирүү организмдердин, силер бул жерде көрүп атасыңар, мына ошол токой күйгөн кезде бир эле алардын карагайлары күйүп, же болбосо бизге пайда алып келүүчү, кычкылтекти берүүчү өсүмдүктөр гана күйбөстөн, алардын уруктары да күйүп жок болуп кетет тургандыгы. Ал эми бул уруктардын күйүп жок болушунун кесепетинен ошол өсүмдүктүн түрү жоголо тургандыгы боюнча бул тасмада көрүп турабыз. Мына ушул токойлордун күйүшүндө бул көптөгөн өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жоголушуна алып келет экен. Экологиялык системанын бузулууларында топурактын курамы бузулат экен. Мына башкача айтканда бул токой өрттөнгөн кезде бир эле токойдогу өсүмдүктөр гана жок болбостон, ал жердеги жаныбарлар жок болот экен. Өсүп турган өсүмдүктөр, пионердик өсүмдүктөрдүн баардыгы тең жок болуп, ошондой эле ал топурак эрозияга учурай баштайт экен. Мындан башка дагы, эгерде силер эсиңерде болсо керек, мына ушул экологиялык бузулуулар бул сукцессияларды алып келет дегенбиз. Биринчилик сукцессия жана экинчилик сукцессия деп бүгүнкү күнгө чейин таанышып келгенбиз. Мына ушул сукцессиянын биринчиси бул токойдун күйүп кетишинен пайда болгон сукцессия, экинчи ошо токой күйүп кеткенден кийин топурактын бузулушу, кыртышымынын бузулушу. Ал эми ошондой экологиялык системанын бузулууларына токойдун гана күйүп кетиши эмес, токойлордун бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң массалык түрдө тонналаган карагайлардын кыйылып жок болуп кетиши бүгүнкү күндөгү экологиялык бузулуулардын эң негизги коркунучтары болуп саналат. Ошондой эле экологиялык системанын бузулууларына дагы экинчи себеп бул агын суулардын таштандыга булгануусу. Башкача айтканда, агын суулардын таштандууга булгануусу деген бул ушул кайсы гана өнүккөн мамлекет болбосун, мына ошол өнүккөн мамлекеттердеги таштандылардын ошолдеги өзлөрүнүн жергиликтүү жериндеги дарыяларга, көлмөлөргө, сууларга, океандарга эгер нефти чыккан мамлекет болсо, нефтинин калдыктарынын коюлушу, же болбосо ар кандай кен байлыктар казылса, кен байлыктардан ашкан таштандылардын коюлушу мына бүгүнкү күндөгү экологиялык системанын бузулууларынын эң биринчи себептеринин бири болуп саналат. Мына ушул экологиялык бузулуулардын негизинде бир эле жаратылыштагы жашап жаткан тирүү организмдерге терс көрүнүштүн берилиши мына ушул бүгүнкү күндөгү мамлекеттердеги, өнүккөн мамлекеттердеги ошол завод, фабрикалардын жана химиялык заттарды өндүрүүчү заводдордун абаны бузуп, абанын бузулушунан силер көрүп тургандай жаратылышта кадимки жаан жаабастан кислоталуу жаандардын пайда болушу. Кислоталуу жаандын пайда болушу деген мына ушул завод, фабрикалардан бөлүнүп чыккан силер көрүп тургандай күкүрттүн 4 валенттүү оксиди түтүн менен кошо абага
бууланып чыгат экен түтүн менен чыккан ошол күкүрттүн 4 валенттүү оксиди суу менен кошулуп силер көрүп тургандай күкүрттүү кислотаны пайда кылып атат. Ал эми күкүрттүү кислота кайра жаан менен жерге түшүп атат. Мына ошо жерге жаан менен түшүшү бул топурактын бетиндеги же болбосо жердин үстүнкү кыртышындагы өсүмдүктөрдү ууландыра баштайт экен. Ошондой эле токойлорду ууландырышы мүмкүн экен бул жаратылыштагы кислоталуу жаан. Андан аккан ошо кислоталуу жаандын аккан суусу сууга барып кайра кошулуп, суудагы өсүмдүктөрдү жана жаныбарлардын дагы түзүлүштөрүн жана алардын бузулууларына алып келет экен. Ошондой эле экологиялык системанын бузулуусунун негизинде силер көрүп тургандай ушул жаратылыштагы бир эле завод фабрикалардын, уулуу химиялык заттардын, атом ядролук бомбалардын жер бетинде ташталышы бул силер көрүп тургандай бул жер планетасынын кургашына деги эле суунун азайышына алып келүүчү касиеттерди бере баштайт экен дагы, акырындык менен жер кургай баштайт экен. Бүгүнкү күндө ушул экологиялык системанын бузулуусунун негизинде көптөгөн өлкөлөрдө температуранын жогорулаганын байкашкан. Себеп дегенде акыркы ушул 100 жылдын ичинде жер бетиндеги температуранын кескин түрдө 4 градуска бардык жерде өтө бийик температурада көтөрүлүшү бүгүнкү күндөгү ушул экологиялык системанын бузулуушунун негизинде пайда болгон экен. Мындан башка дагы ушул экологиялык бузулуулардын негизинде абдан коркунучтуу бул түрлөрдүн жок болуп кетиши. Мына ушул экологиялык системанын бузулушунда силер көрүп тургандай биздин деги эле азыр эгерде Кыргызстан боюнча же болбосо Орто Азия боюнча карай турган болсок, мына ушул силер көрүп турган тасмадагы жаныбарлардын кескин түрдө кырылып жок болуп бара жаткандыгы. Силер көрүп аткандай ушул тоо текелердин, канаттуулардын көп түрлөрүнүн кырылып жок болушу дагы ушул бүгүнкү күндөгү экологиялык системанын бузулушунун негизинде пайда болуп аткан экен. Эгерде ушул түрлөрдүн баардыгы кырылып жок болуп кетсе, анда жер планетасындагы жашоо тиричиликтин өзгөрүүсүнө алып келет. Ошондуктан түрлөрдү сактап калуу бүгүнкү күндөгү ар бир инсандын эң негизги милдети болуп саналат экен. Бул тасмадагы албетте көптөгөн жаныбарлардын болобу же өсүмдүктөрдүн болобу түрлөрүнүн азайып кетиши бул экологиялык системанын бузулушу, ошондой эле адамдардын терс таасирлеринин негизинде. Эбегейсиз түрдө буларды кырып жок кылуу жана булардын түрлөрүнө кыянаттык менен мамиле кылуу мына ушул бүгүнкү күндөгү түрлөрдүн кырылып жок болуп бара жаткандагы эң биринчи себептердин бири болуп саналат экен. Мына ушул эгерде ушул бир эле түр жок болуп кетсе, ал түр менен азыктануучу жаныбарлардын түрлөрү дагы өзгөрө баштайт. Ал түрлөрдүн өзгөрүшүнүн негизинде силер көрүп тургандай жаныбарлардын кыйрашы жаратылыштын бузулушуна алып келет экен. Мындан башка дагы ушул экологиялык системанын бузулууларына мисалы үчүн биз жаңы эле айттык, ушул завод фабрикалардын көбөйүшү, ар кандай уулуу заттардын жер бетиндеги сууларга төгүлүшү, ошондой эле айдоо аянттардагы суулардын сугарылышы, ошо суу менен келген уулуу заттар менен сугарылып жаткандыктан адамдардын азыктанып аткан азыктарынын курамында ушул химиялык организмге абдан терс таасир берүүчү заттардын көбөйүшү. Мисалы үчүн буга силер көрүп тургандай эң жөнөкөй эле атомдук ядролук бомбаларды жардырып, аларды текшерүү көбүнчө өнүккөн абдан чоң мамлекеттерде болот. Бул ушул жарылуунун негизинде эле ал түтүн аркылуу атмосфералык абаны көздөй уулуу заттар өйдөнү көздөй көтөрүлөт дагы. Кайрадан өсүмдүктөр аларды абанын курамынан сиңирип алып, өсүмдүктөр уулана баштайт. Ал эми өсүмдүктөр менен болсо биз азыктануучу жаныбарлар ошол өсүмдүктөр менен азыктанышат. Азыктанып, ал жаныбарлардын организминде дагы ушул уулуу химиялык заттар алардын организминде пайда боло баштайт. Ал тирүү организмдердин мисалы үчүн уйду алып карай турган болсок, бул жерде уйдун сүтү менен албетте адамдар азыктанышат. Мына ошол адамдар ууланган
уулуу заттар менен азыктанган жаныбарлардын этин жана сүтүн пайдалануунун негизинде ар кандай адамдарда адамдарда патологиялык оорулар, ошондой эле жаңы төрөлгөн балдарда ар кандай патологиялык оорулар пайда боло баштагандыгы бүгүнкү күндө албетте буну биз билбейбиз деп айта албайбыз. Албетте мына ушул ууланган өсүмдүктөр менен бир эле жаныбарлар эмес, ууланган өсүмдүктөр менен адамдар да азыктанышат. Мына ошол ууланган азыктар менен азыктанган адамдардын ички органдарында бузулуу пайда боло баштайт. Эң эле биринчи ал боорду буза баштайт. Ал эми боордун бузулушу менен калган организмдеги кандын айланышы аркылуу организмге ферменттер, гормондор ушул боордо болоорун баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ошол азыктардын ээрүүсү начарлай баштайт дагы, организмдердин иштөө кызматтары бузулат дагы. Иштөө кызматтарынын бузулушунда ар кандай шишик оорулар, патологиялык оорулар пайда боло баштайт. Мына ошол патологиялык оорулардын пайда болушунан бүгүнкү күндө абдан коркунучтуу адамдардын оорулуу адамдардын төрөлүп жаткандыгы дагы мына ошол экологиялык системанын бузулуусунун негизинде пайда болуп жатат. Буга мисал үчүн экологиялык системанын бузулууларынан пайда болгон, силер көрүп тургандай, бул шал оорусу менен төрөлгөн балдардын саны бүгүнкү күндө абдан көбөйүүдө. Мына ушул шал оорусу менен төрөлгөн балдардын келип чыгыш себеби эмнеде? Албетте бул ушул экологиялык бузулуулар, же болбосо биз бүгүнкү күндө ар кандай радиоактивдүү элементтерден турган заттарды, ар кандай өсүмдүктөрдү жакшы өстүрүүчү гербицидтерди көбүрөөк колдонгондон, жер семирткичтерди көп колдонгондон, ар кандай экологияны бузуучу, мисалы үчүн радиоактивдүү элементтерден турган кен байлыктардын ачылышынын негизинде бүгүнкү күндө ушул балдардын шал оорусу менен төрөлүп аткан балдардын саны абдан көп экен. Мына ушул шал оорусу менен төрөлгөн балдарда эң биринчи эле себеп анда экологиялык системалардын бузулушу болуп саналат экен. Ал эми ушул экологиялык системанын бузулуусунан төрөлгөн балдардын ден соолугуна ким кам көрөт деген суроо турат. Албетте бул кам көрүү чоң адамдардын, акыл эстүү, аң сезими жетишкен адамдар буларга күнөөлүү болуп саналат. Ошондуктан мына ушул терс көрүнүштөр азыраак болуш үчүн биз экологиялык системалардын бузулуусуна жол бербешибиз керек экен. Мындан башка дагы ушул экологиялык системанын бузулушунан бүгүнкү күндө жүрөк оорусу менен балдардын саны 2,5 эсеге абдан өсүп жаткандыгын байкашкан. Себеп дегенде мына ушул экологиялык бузулуунун өзү эле сөзсүз түрдө ал мамлекетте ошол ядролук бомбалардын жарылышы, же болбосо химиялык уулуу заттарды бөлүп чыгарган заводдордун курулушу эмес, бул ушу биздин кабыл алып аткан азыктардын курамынын бузулушу болуп эсептелет. Азыктардын курамынын бузулушуна албетте биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Эмне себептен? Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул ушул азык-түлүк продукцияларын, азыктарды өндүрүүдө адамдар алардын сапатына эмес, алардын санына абдан көп көңүл бөлүп жатышат. Себеп дегенде мына ошол 1 гектар жерден мисалы үчүн 10 тонна, 5 тоннага чейин помидор же бадыраң өндүрүп алган кээ бир дыйкандар бар. Ал эми бул эч качан 1 гектар жерден 5-10 тоннага чейин бадыраңдын же помидордун өндүрүп алынышынын эң негизги эле себеби ал жерге ошол отоо чөптөрдү өлтүрүүчү гербицидтердин себилиши, курт кумурскаларды, аларга зыян алып келүүчү курт кумурскаларды өлтүрүүчү дарылардын себилиши, ошондой эле алардын түшүмдүүлүгүн абдан жогорулатуучу жер семирткичтердин себилиши себепкер болуп эсептелет. Ал эми бул азыктар менен кайра адамдар азыктанып жаткандыктан, ал азыктар менен азыктанган адамдарда сөзсүз түрдө ар кандай патологиялык оору менен төрөлгөн себептердин бир себеби мына ушул азыктын таза эместиги болуп саналат экен. Бир эле ал өстүрүп аткан өсүмдүктөр эмес, силер көрүп тургандай, жана биздин ичип аткан сүтүбүздүн дагы бузулушу. Ал сүттүн бузулушу ошол чөп менен азыктанган биздин уйдун ошол чөптү дагы, алардын жеп аткан жеминде дагы ар кандай уулуу химиялык заттардын кошунтусу болгондуктан адамдардын организминде бүгүнкү күндө бул бузулуу пайда болуп атат. Мына ушул бузулуулардын негизинде силер көрүп тургандай, шал
кошал оорусу менен ооруган, жүрөк оорусу менен ооруган балдардын саны бүгүнкү күндө абдан кеңири өсүп жаткан экен. Демек, ушул экологиялык бузулуулардын эң негизги эле себеби бул адамдардын ушул экологияга терс көз карашта болушу болуп саналат экен. Албетте, ар бир адам бүгүнкү күндө инсан ушул биздин экологиялык бузулууларга жол бербеш үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин токтолуп келгенбиз, ноосфераны түзүш керек деп. Мына ошол ноосфера деген бул акыл эстүүлүк менен, аң сезимдүүлүк менен жер шарына, жер планетасына мамиле кылуу дегенди түшүндүрөт. Анда мына бүгүнкү сабакта ошол экологиялык системанын бузулушунун шарттары кайсы шарттар экен? Албетте, бул бузулуу шарттарынын эң биринчи эле себепкер бул антропогендик факторлордун таасир этиши экен. Демек, адамдын гана таасир этишинин негизинде бүгүнкү күндө экологиялык бузулуулар абдан коркунучта турган экен. Мына ушул боюнча мен силерге жыйынтыктоо иретинде төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп окуп жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Анда менин бере турган суроо: экологиялык бузулуулар эмнеге алып келет деген суроо туулуп атат. Бул жерде эки вариант турат. Жер планетасынын жок болушуна алып келет жана түрлөрдүн жок болушуна алып келет дейт. Экологиялык бузулуулар эмнеге алып келет деген суроо туулуп атат. Жер планетасынын жок болушуна жана түрлөрдүн жок болушуна алып келет. Албетте, бул суроону силер абдан ойлонуп жооп берип жатат болушуңар керек. Бул суроого так жооп берүүчү вариантты мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул суроого так жооп берүүчү вариант бул жер планетасынын жок болушуна алып келет. Албетте, кээ бириңер түрлөрдүн жок болушуна алып келет деген вариантты тандадыңар болуш керек. Бирок экологиялык бузулуу бул жердин кургашы, суунун же болбосо күндүн абдан ысышы, уулуу заттардын өйдөнү көздөй, абаны көздөй кошулуп озон катмарынын жукарышы, бүгүнкү күндө ультракүлгүн нурлардын жер бетине түз тийиши бул жер планетасынын жок болушуна алып келет. Ал эми жер планетасы жок болгондон кийин сөзсүз түрдө өсүмдүктөрдүн дагы, жаныбарлардын дагы түрлөрү жок болуп, кыйрап жок болот. Албетте, мындан башка дагы антропогендик шарттан башка дагы биз жакшы билебиз абиотикалык шарттар, биотикалык шарттар бар. Ал эми абиотикалык шарттардын жана биотикалык шарттардын келип чыгышына адамдар өзү гана себепкер боло алат. Мисалы үчүн, радиациянын пайда болушу, же болбосо жер титирөөнүн башталышы, суу ташкындарынын башталышы бул антропогендик факторлордун жер планетасына туура эмес мамиле кылууларынын негизинде пайда болуп ачылат. Ал эми бул үчүн ар бир адам ушул жер планетасын сактап калыш үчүн ар бир инсан акыл эстүүлүк жана аң сезимдүүлүк менен мамиле кылыш керек экен. Мына балдар, мен ушу менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Ал эми силер болсо жайкы каникулду жакшы өткөрүп, кийинки окуу жылында абдан жакшы эс алуу менен келишиңерди мен күтөмүн. Анда саламатта калгыла.